me empujan para atrás al Алар camión. мени кабинанын артына түртүп, мага мылтык такап, аларды карабат дешти. Así empistolada. 2019 Мексиканын жолунда жүк ташуучуну айдап бара жаткан Клара Фраского куралчан адамдар кол салган. Y ya más Жолдун бир аз ылдый жагында мени унаадан түшүрүштү. Ал жерде бизди бир адам күтүп туруптур. Ал мага мылтык такап, балдар жака алып барды. Ошондо болду. Мен эми азыр 3 жолу атып өлтүрүп, бул жерге таштап кетет. Эми мени эч ким таба албайт деген ой кетти. Клара ал кырдаалдан аман-эсен кутулуп кеткен. Бирок мындай окуялар көп кездешет. 2022-жылы Мексикада жүк ташуучу унааларды тооногон дээрлик 90 000 учур катталган. Алардын басымдуу бөлүгү зордук, зомбулукка кабылган. Ал менден канча жашта экенимди сурады. 40 жаштамын дедим. Анан ал мага сен менин апам менен тең экенсиң. Мен апама жардам берип карайм, анткени атам бизди таштап кеткен. Аны сабачу деди. Ал үйүн жана 15 жыл чогуу жашаган күйөөсүн таштап, бажы мекемесиндеги ишке орношкон. Көптөгөн жүк ташуучу айдоочуларды ошол жактан жолуктурган. ahí platicando con los señores. Мекеменин ашканасында кардарларым менен сүйлөшкөндө, жүк ташуучу унааны кантип айдасам болот, кантип үйрөнсөм болот деп сурачумун. Алардын көбү айдоочулук аялдар үчүн эмес, анан калса сен абдан сулуусуң, андан көрө күйөө таппайсыңбы дешчү. Бирок арасынан бирөө чын эле үйрөнгүң келеби деп сурады. Ооба, мен чындап үйрөнүшүм керек дедим. Клара жүк ташуу тармагында иштеген саналуу аялдардын бири. Дүйнөдө жүк ташуучу унаа айдаган айдоочулардын 3%-ын гана аялдар түзөт. Кээ бир кесиптештерим басынтып шылдыңдашкандан улам башка бир айдоочулук жумушту таштоого туура келген. Бул тууралуу билдиргенимде мени кет деп айтышты. Жетекчилерим аялдын айынан айдоочуларыбызды жогото албайбыз дешти. Бирок убакыттын өтүшү менен мындай көз караш бир аз өзгөрдү. Азыр бизге сыймам эле кылышат. Дүйнөдө жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен улам айрым транспорт компаниялары гендердик ажырымды жоюуга аракет кылып жатат. Afortunadamente ya hay más empresas que están. Бактыга жараша көбүрөөк компаниялар аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп берип жатышат. Алар аял айдоочулардын болушу жакшы экенин көрүштү. Бирок айрыкча аял айдоочуларды окутууда көптөгөн тармактарда дагы деле жакшырта турган нерселер көп. Алардын көбү оор абалдан улам келишет. Андыктан жолго өз алдынча чыгаардан улам психологиялык колдоо берүүлөрү маанилүү. Autónomas reciban el apoyo psicológico. Клара инструктор болуп, рулга көбүрөөк аялдарды тартууну каалайт. Si quiero llegar a ese punto. Мен аялдардын тобун класска чогултуп, аларды үйрөткүм келет. Мексикада аял катары жүк ташуучу унааны айдоо көнүмүшкө айланмайынча кыз келиндерден улам бир тобун үйрөтө берүүнү каалайм.